23-сентябрь Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил күнү. Мындан туура 31 жыл мурун, тактап айтканда 1989 жылы 23-сентябрда Кыргыз СССРинин Жогорку Совети Кыргыз СССРинин мамлекеттик тили жөнүндө мыйзам кабыл алып, андан соң кыргыз тилине мамлекеттик тил макамын берген. Мен үчүн Кыргызстан түбөлүк эгемендүүлүгүн жоготпосо, Кыргызстаныбыз ар тараптан өнүксө, элибиздин жашоо шарты жакшырып, айыл кыштап, шаарларыбыз ирээкке келсе, мамлекетибизде мыйзамдуулук орноп, баардык нерсе адилеттүүлүк менен ишке ашса, коопсуздугубуз, эркиндигибиз, милдеттерибиз жана укуктарыбыз бекем сакталса, элибиз бөөдө кырсыктан алыс болуп, энелерибиздин башынан жоолук, аталарыбыздын башынан калпак, уул кыздарыбыздын колунан китеп түшпөсө, бир сөз менен айтканда, элибиз Финляндиянын элиндей бактылуу, жерибиз Швейцариянын жериндей кооз болсо, ошол биз үчүн бакыт. Кыргыз жеримдин өркүндөп өсүп өнүгүүсүнө ар бир атуу өз салымын жигердүү түрдө кошусу керек. Бердибек Жамгырчиев киргиздерди эне тилдин антырсын. Тилиң сени кантип жолдо калтырсын. Тилди жансаң, эне тилден антурсун. Ниетиңди башка тилге түзбөсөң, не жүрөсүң Кыргызстанда маңкортуң. Көкүрөктө ээрбеген көк муз бар, көчмөндөгөн тааныбаган тексиз бар. Кече эле келип албайдан, кең кейшет орусчалап көп кыздар. Калбатыр таманында чоң жолдун, кайратың бар кароосундай оң колдун. Кадырыңды тепсек жүрөк төбөңдө, дөөдүрөгөн көп балдары чоң болдун. Дал ушулар ата журттан тыш калган, дүйнөсү да кебетеси бүт жалган. Ой туйму такыр калбай кыргызча, орус тили колтугунда башталган. Кынчылар мекен суусун ичпесин, чоңдун баары кыргыз тилде иштесин. Журтуң үчүн сүйлөбөгөн тилиңди, жулу кыргыз андан көрө итпесин. Кыргыз үчүн терим алып чекемден, кыргыз үчүн азаптарды кечеммен. Тактагандар, таштагандар өз тилин, талкандабай чыгып кетсин мекенден.